Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе сабакка маанайыңар жакшыбы балдар? Маанайыңар жакшы болсо, бүгүнкү сабактын темасы үндөштүк мыйзамы, сингармонизм закону. Сабактын максаты үндөштүк мыйзамы боюнча маалымат билесиңер. Тексттен үндөштүк мыйзамына байланыштуу өзгөргөн сөздөрдү таба аласыңар. Үндөштүк мыйзамы боюнча өзгөрбөгөн сөздөрдү мисал келтиресиңер. Биз сүйлөгөн учурда сөздөгү тыбыштар бири-биринен бөлүнүп айтылбастан, бири экинчисине айкалышып айтылат. Сөздөгү тыбыштардын мындай айкалышуусу бири-бирине таасир этип, алардын ортосунда үндөштүктү пайда кылат. Анын натыйжасында сөз ичиндеги үндүү тыбыштар өзүнүн мурунку муундагы тыбыштардын табиятына жараша көп муундуу уңгу сөздө, алгачкы муундагы туунду сөздө, мүчөдөн мурда келген муундагы тыбыштарга карата кийинкилери жоон же ичке, эринчил же эринсиз, жумшак же каткалаң абалга өтүп, бир кылка ыргактуулукка ээ болот. Бир сөздөгү тыбыштардын бири-бирине таасир этип, бир кылка ыргакка ээ болушун үндөштүк мыйзамы дейбиз. Мисалы балдар, берекелерим деген сөздү алып карап көрсөк, береке деген сөз уңгусу, лардын өзгөргөн формасы лер болуп өзгөрдү. Деген жактандык мүчө, берекелерим. Демек уңгудагы ичке үндүү тыш болгондуктан мүчөлөрүндө дагы өзгөрүүгө дуушар болуп, ичке үндүү тыбышка өттү. Андан башка мисалдарды алып карасак, жыйынтык, үйдөгүлөргө, энелерибизге, сүймөнчүктүү, тоолордо, китептерде, талаалардагы, көрүнгөндө, күлкүлүү, окуучу жана ушул сыяктуу балдар. Бул сөздөрдү карап көрсөңөр, уңгудагы сөз үндүү болсо, ичке үндүү болсо, мүчөлөрү да ичке, жоон үндүү болсо, мүчөлөрү дагы жоон үндүгө өтүп үндөштү. Үндүү тыбыштардын окшошуусу башка тилдерге караганда кыргыз тилинде күчтүү өнүккөн. Кыргыз тилинин төл сөздөрүнүн дээрлик бардыгы үндөштүк мыйзамына баш ийип турат. Мисалы, бадал, бадалдан, бадалдуу, акыл, акылман, жыгач, жыгачтарды, кымыз, кымыздан, нөшөр, нөшөрлөп, нөшөрлүү жана башка. Үндүүлөрдүн үндөштүгү кыргыз тилинен башка тилдерде дайыма сактала бербейт экен. Муну кыргыз тилине башка тилдерден кабыл алынган сөздөрдөн байкоого болот. Мисалы, адеп, адабият, мугалим, алиппе, абийир, айнек, бетпак, каниет, далил, данек, табият, адилет, насип, сармерден, шакирт, агент, авария, балет жана башка. Мынакей балдар, мен силерге бир канча мисалдарды келтирип кеттим. Демек, кыргыз тилинен башка тилинен кирген сөздөрдө үндөшүү мыйзамы толук сактала бербейт экен. Көркөм тексттерди карап, балдар, үндөштүк мыйзамы сакталган сөздөрдү табасыңар. Үндөштүк мыйзамы боюнча өзгөрбөгөн сөздөрдөн дагы 10-15 таап дептериңерге жазгыла. Сурооңор болсо бергиле балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Маанайыңар жакшы болду деген ойдомун. Азаматсыңар, саламатта болгула.